Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, студияда Мира Шкуралиева. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Ажатканага ташталган ымыркайдын абалы жакшыра баштады. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, өз баласын өлтүргүсү келген аял изделүүдө. Президент болгусу келгендердин саны 59-га жетти. Алардын арасында алдамчылык, маңзаттарын сатуу, бийлик өкүлдөрүнө каршы күч колдонуу жана башка беренелер менен соттолгондор бар. Базардын айынан таштандыга чулганган тургундар, Сары Өзөн соода жайына жакын жашаган тургундар нааразылыгын билдиришүүдө. Бишкек шаарындагы ботаникалык бакчанын аймагына лаборатория курулганы жатат. Эколог окумуштуулар бул шаар тургундарына кооптуу экенин айтышууда. Жаңы төрөлгөн ымыркайды дааратканага таштап кеткен эне изделүүдө. Бул факты боюнча кылмыш иши козголду. Ал эми кечээ оор абалда ооруканага жеткирилген наристенин абалы учурда канааттандырарлык дешет дарыгерлер. Эске салсак, кечээ Бишкектин Арча Бешик конушундагы жеке үйлөрдүн биринин дааратканасында кийиндиги кесиле элек жаңы төрөлгөн кыз табылган. Жергиликтүү тургундардын жардамы менен ымыркай заңга толгон чуңкурдан чыгарылып, наристе аман калган. Окуя тууралуу Рахат Жаныбекова айтып берет. Адам үрөйүн учурган окуя Бишкек шаарынын Арча Бешик жаңы конушунда болду. 9 ай көтөрүп жүргөн баласын энеси туалетке таштап кеткен. Кечээ эртең менен баланын үнүн уккан жергиликтүү тургун кошуналарын жардамга чакырган. Ажаткананын чуңкурундагы заңда ымыркай канча жатканы белгисиз. Наристени алып чыккан 17 жашар Нурзамат Майрамбек уулунун айтымында, жаңы төрөлгөн ымыркай заңга көмүлүп, колунун билеги гана көрүнүп тургандыгын айтат. Баланын колунан тартып сууруп чыкканда ымыркай үн чыгарып ыйлап жибергенин билдирди. Келип эле карасам көрүнбөйт. Телефонун жарыгын көчүп карасам уже бала чыгып бараттыр. Бир оң колу же сол колу эле уже калыптыр да. Болгон денеси бүт чыгып барат. Буркулдап бала кыйналып атканынан футболкамды чечип берип, байке мен буттан кармала түшүп алып чайын дедим да. Баланы мен мисал үчүн ойлогом, басып келип түшүп кеткен экен депчи. Колумду салып, баланын колунан тарткан эле уже тартканда эле ыйлады да. Алып чыксак жылаңат. Кичинекей койгон жаңы төрөлгөн балада киндиги байланып. Бул жерге алып чыгып эле бердим, бул жерден эжелер ороп, тиги жерге алып барып жуунтушту. Андайын көргөн жокмун. Уже мен коркуп калдым да. Ымыркайды ажатканадан чыгарганда оозу мурду заңга толуп калган үй ээси аны жуунтуп алгачкы жардамды көргөзгөн. Тез жардам кызматы 1 саат дегенде келгенин айтат. Ымыркай 3-чү шаардык балдар ооруканасына жеткирилип, абалы оор болгондуктан реанимация бөлүмүнө жаткырылган. Дарыгерлердин айтымында ымыркай ай күнүнө жетип эле төрөлгөн. Кыздын салмагы 3 кг 600 грамм. Келер замат бүт керектүү жардам көрсөтүлгөн. Баарын сордуруп, демин туурага келтиртип, аябай оор абалда келген. Келер замат эле биз бүт чара көрдүк. Кечээ бир сыйра судороги болгон, бүгүн судороги жок. Судороги болбогон, бул чоң отек, баш мээге зак кеткен жок деген белгинин бири да. Ошон үчүн бүгүн абалы түзүгүрөөк болуп калды. Бүгүн тамак сүт бере баштадык балага. Ажатканага жакын жайгашкан үйдүн тургундары буга чейин ал жерден боюнда бар эч кимди көрүшпөгөнүн айтышууда. Мындан улам күкүгене башка жактан келип баласын ажатканада төрөп, андан кутулуу үчүн чуңкуруна таштап, өзү изин жашырып кеткен деген божомолдор бар. Аталган факты катталары менен милиция кызматкерлери ымыркайды төрөгөн адамды издөө иштерин баштаган. Азырынча күбөлөр сураштырылып жатканы белгилүү болду. Кылмыш иши козголгон 28-100 беренеси менен кичинекей төрөлгөн баланы өлтүрүүгө деген аракет жасаган үчүн ыкчам төргө тобу деген иш алып барып жатат. Анткени деген ушул келинди төрөп койгон келине деген эч ким көргөн жок. Ошол учурда деген жанында жашап жүргөн ошол тегеректе жашаган кишилерден сураганда дагы аякта дагы жашагандардын арасында дагы келин жок болчу, өтө турган убакыт келип калганчы. Ошо менен бирге деген азыр аныкташ үчүн бүт бардык кызматкерлерден иш алып барып жатат. Өз баласын туалетке таштап кеткен бул биринчи учур эмес. Эгер энеси кармалса, ал жоопкерчиликке тартылат. Бирок оор жаза берилбейт дешет адистер. Ошол эле убакта дааратканага ташталган ымыркайга алгачкы жардам көрсөткөн үй ээси аны багып алууга аракет көрүп жатканы белгилүү болду. Рахат Жаныбекова, Бакыт Кушалиев, НТС.
Кылмыш дүйнөсүндө карышкыр деген каймана аты менен белгилүү кыргызстандык жаран Мурсалим Өмүрзаков Россиядан депортацияланат. Бүгүн интернетте Орусиянын тартип сакчылары тиешелүү чечимди окуп берип жатканы тартылган видео тарады. Анда Россиянын ички иштер министрлиги 17 июлда кабыл алган чечим боюнча Өмүрзаков бул өлкөнүн аймагынан чыгарылуусу керектиги. Эгер аны аткарбаса, мындан кийин Россиянын аймагына кирүү укугунан биротоло ажырай тургандыгы эскертилет. Эске салсак 2013 жылы Өмүрзаков Москвада кылмыштуу топтордун бирин жетектейт деген айып менен кармалып, Кыргызстанга алынып келинген. 2 жылдан кийин ал бошонуп, бирок көп өтпөй Москвада маңзаты менен кайрадан кармалган. Ошол убакта Россияда кыргызстандык мигранттарга кысым көрсөткөн кылмыштуу топтор пайда болгону белгиленген. Кийинчерээк шериктештик мамлекеттеринин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү координациялоо боюнча Кыргызстандагы бюросунун жетекчилиги Орусиянын укук коргоо органдары менен биргеликте аткарылган иштин жыйынтыгында кылмыштуу топтордун ондогон мүчөлөрү кармалып, абакка отургузулганы билдирилген. Криминалдык дүйнөнүн дагы бир өкүлү Алтуха деген каймана аты менен таанымал Алтынбек Ибраимовду кече Бишкектин Свердлов райондук соту актап, эркиндикке кое бергени белгилүү болду. Эске салсак, 2015 жылы жайында аталган кылмышка шектүү жаран уюшкан кылмыштуу топтун башка мүчөлөрү менен биргеликте Бишкектин бир тургунун БМВ үлгүсүндөгү унаага салып барып, Аламүдүн районундагы тоолордун арасында ага карата күч колдонушуп, $80 000 талап кылышканы белгиленген. Ошондой эле алар жабырлануучунун кыймылсыз мүлкүн тартып алышканы да айтылган. Мындан тышкары укук коргоо органдары Алтынбек Ибраимовду колго түшүрүү учурунда чөнтөгүнөн 7 грамм гашиш табылган болчу. Судья өкүм чыгарууда жабырлануучуну уруп сабоо жана опузалап акча талап кылуу фактысы такталбаганын билдирип, бул берене боюнча кылмышка шектүүнү актаган. Ал эми гашиш менен кармалуусу боюнча 4 жылга эркинен ажыратып, бирок иликтөө учурунда түрмөдө отурган күндөрүн эсептеп, сот залынан кое берген. Тартип сакчыларынын берген маалыматы боюнча Алтынбек Ибраимов уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү деп эсептелип, ал криминалдык чөйрөдө смотрящий деген статуска ээ. Эске салсак, бир нече күн мурда Ош шаарында абакта отурган Дженго деген каймана ысымы менен белгилүү болгон криминалдык авторитет Кадырбек Досонов дагы эркиндикке чыккан. Бишкектин бир катар жерлеринде митинг жана массалык нааразылык акцияларын өткөрүүгө убактылуу тыюу салынды. Тиешелүү чечимди бүгүн 1-Май райондук соту чыгарды. Ага ылайык 27 июлдан 20 октябрга чейин Ала Тоо аянтында, Ак үй, Өкмөт үйү жана Боршайкомдун алдында расмий маданий массалык иш-чаралардан башка акцияларды, жыйындарды өткөрүүгө тыюу салынат. Эске салсак, тиешелүү арыз Ички иштер министрлигине жана баш калаанын 1-Май райондук сотуна жакын жашаган тургундардан келип түшкөн. Буга аталган райондук сотунун алдында акыркы күндөрү митингдер байма-бай болуп, ал жыйындар жергиликтүү жашоочулардын тынчын алып жатканына айтылган. Президенттик кызмат үчүн ат салышууну көздөгөн кыргызстандыктардын саны 59га жетти. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы кабарлады. Мамлекет башчылыгына талапкерлердин арызын кабыл алуу кечээ күнү түндө саат 12де аяктады. Кандидаттардын 48и өзүн өзү көрсөтсө, 11-ин саясий партиялар сунуштаган. Эми шайлоо мыйзамына ылайык президентке көрсөтүлгөн жаран 30 000ден кем эмес кол топтоп, 1 миллион сомдук шайлоо күрөсүн төлөшү керек. Ошондой эле кандидат өзүнүн шайлоо фондун ачып, жана мамлекеттик тил боюнча тест тапшырышы керек. Түндө саат 11:45-те 59-чу талапкер Борбордук шайлоо комиссиясына шашкан бойдон келип арызын бергенге үлгүрүп калган. Туура саат 12:00-до талапкерлердин документин кабыл алуу токтотулган. Бүгүндөн тарта Боршайкомдун мүчөлөрү кандидаттар калтырган кагаздар менен иштеп жатышат. Президент болууну каалаган 59 талапкердин 7-өө аялдар, 48и өзүн өзү көрсөтсө, 11-ин партиялар жылдырган. Талапкерлердин арасында калың эл тааныбагандары да көп. 59-дун ичинен 6 депутат, 10 пенсионер, 4 укук коргоочу, 5 жумушсуз, 3 адвокат болсо, түрмөдө камакта отурган 3 адам бар. Ошондой эле ар кандай дыйкан чарбаларды башкаргандар дагы талапкер болуу үчүн арызын беришкен. Бизден ушул президентке талапкер атуулдарыбыз алар 30 000ден кем эмес талапкерди колдогон кол топтоп бериш керек. Андан тышкары 1 миллион сом өлчөмүндөгү күрөө акысын төлөш керек. Кол топтоо ушул август айынын 25-на чейин жүрөт. Талапкердин пассивдүү укугу барбы, соттолгонбу, соттолбосо ал сот өкүмүнүн күчүн жоготту же болсо мыйзам чегинде алым салынды, ошол жагында карайбыз. Эгерде соттолуу бар болсо, биз алып салууга милдеттүүбүз.
Бул талаптарды аткара албай канча кандидат жарыштан четтетилери азырынча белгисиз. Бирок 5 талапкер автоматтык түрдө катталбай турган болууда. Анткени бирөөнүн жашы туура келбейт. 33кө чыккан жарандагы арызын таштаган. Ал эми 4 шайлоо фондусун түзө алган эмес. Эми калган 54-үнүн баары тең 30 000 кол чогултуп, 1 миллион сом төгө алары да күмөн. Саясий талдоочулардын божомолунда негизинен 10 кандидат гана шайлоого аттанып, бюллетенге ысымдары кирет. Калгандары өздөрүн жардамлап же соодалашууга баруу үчүн айрымдары саясий аренада өзүн көрсөткүсү келип гана арыз жазышы мүмкүн. Ал эми шайлоодо негизги күрөш 2 гана талапкердин ортосунда болот дешет эксперттер. Эки тарап болжолдуу орто бирдей добуш алып калган учурда 3-орунду алган кичинекей чычкан саясатчы дагы маанилүү ролду ойнойт деп илимде айтылат да. Буну catching vote деп коет. Себеби дегенде ал бирөөсүнө кошулуп кетсе, булардын суммасы 51%тен ашып кетиши мүмкүн да. Ал эми азыркы ошол кээ бирки бир топ саясатчылардын жөн эле азыр барып коюшу дагы мүмкүн, ошол catching vote'кө мындай претендент болуп калышы мүмкүн, кийинчерээк соодалашып калышы мүмкүн деген мындай өздөрүнүн кээ биркилеринин жаштарынын же эми баштап аткандардын да стратегиялык кадамдары да болушу мүмкүн да. Эми талапкерлер чогултулган кол тамгаларды Борбордук шайлоо комиссиясына 25 августка чейин тапшырышы керек. Ал эми калган документтерди бүтүрүүгө 1 сентябрга чейин убакыт бар. 10 сентябрга чейин Борбордук шайлоо комиссиясы кандидаттардын документтерин текшерип, туура келгендерин каттоого алат. 9 сентябрь түнү саат 12ден кийин үгүт иштерине старт берилет. 14 октябрга чейин талапкерлерге өзүн каалагандай мактаганга уруксат. Бул үчүн мамлекеттик басылмадан бекер бир бет, телеканалдан эфирдик убакыт берилет. Бирин-бири каралабай, бирин-бири мындай өтө аша чап, мактабай, жасаган иштерин гана айтып турса жакшы болот эле да. Кара пиар болбосун деп, аны текшеришибиз керек да. Текшерип турабыз, иштейбиз. Анын үчүн атайын топ иштеп атат Борбор шайлоо комиссиясына. Эскертүү беребиз. Андан тышкары, эгерде бир канча жолу кайталана берсе, биз ушул гонкадан алып койгонго укугубуз бар. Азырынча талапкерлер арасында одоно мыйзам бузуулар каттала элек дешет Боршайкомдун мүчөлөрү. Алардын айтында добуш берүүнү таза жана тынч өткөрүп, саясий өнөктүктү татыктуу аяктоого кандидаттар дагы өз салымын кошушу керек. Элизат Эркинтур, Александр Симонов, НТС. Президенттикке талапкерлигин көрсөткөндөрдүн арасында алдамчылык, маңзаттарын сатуу жана башка кылмыштар үчүн соттолгондор бар. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова бүгүн журналисттер үчүн маалымат жыйынын өткөрүп жатып билдирди. 5 талапкер буга чейин бир канча жолу соттолгон. Учурда Боршайкомдун өтүнүчү менен күч түзүмдөрү алардын соттолгондугун жоюлуп же жоюлбаганы текшеришүүдө. Себеби баш мыйзамдагы талапка ылайык соттолгондугу жоюла элек жарандар мамлекет башчылыгына талапкерлигин коюуга укуксуз. Учурда жалпысынан 11 талапкердин кылмыш жоопкерчилигине тартылуусу боюнча суроолор бар дейт Боршайкомдун төрайымы. 11 человек у нас имеется, у которых есть вопросы, связанные с привлечением к уголовной ответственности. Талапкерлердин арасында алдамчылык беренеси менен 2 жолу соттолгон кандидат бар. Бирок тартип сакчыларынын берген маалыматы боюнча ал соттолгондугу жоюлуптур. Ошондой эле финансылык жеңилдиктерди мыйзамсыз алуу беренеси боюнча айыпталган талапкер да чыгууда. Анын соттуулугу жоюлуп же жоюлбаганы такталып жатат. Бир кандидат болсо биринчисинде жалган ишкерчилик, экинчи рет болсо жашы жете электи кылмыш жоопкерчилигинен мыйзамсыз бошотуу беренеси менен соттолгон экен. 3 талапкердин болсо конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө чакыруу, бийликти күч менен басып алууга аракеттенүү, бийлик өкүлүнө каршы күч колдонуу жана бейбаштык беренелери менен соттолгондугу бар. Бир кандидаттын коррупцияга жана кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу кылмышына тиешеси бар деп белгиленүүдө. Сары Өзөн базарынын айланасы таштандыларга толууда. Соңку 2 айдан бери базардын сырт жагында жашылча жемиштер сатыла баштаган. Тамак аш калдыктары туш келди ыргытылып, ири унаалардын каттоосу көбөйүп, жолду чаңдатып жатканын жергиликтүү тургундар айтып даттанышууда. Базар пайда болгону эл жашаган турак жайлардын жанына таштандылар төгүлө баштаптыр. Буга наразы болгон тургундарга соодагерлер өчөшүп, үйлөрдүн жанына акыр чикирлерди ого өтер көп төгүп жатышканын айтышты. Сары Өзөн базарынын айланасындагы абалды кабарчыбыз өз көзү менен көрүп келди.
Бишкектин батыш тарабындагы жашылча жемиш саткан дыйкан базарын жабуу аракети былтыр башталган. Анда бул демилгени көтөрүп чыккандар соода жайы нефтебазага өтө жакын жайгашканын жүйө кылышкан эле. Ага кошумча базарда санитардык эрежелер сакталбай жатканы айтылып келген. Анын үстүнө Манас аэропортуна кеткен жолго жакын жайгашкан Сары Өзөн базарына киши келбей, ээн калгандыктан шаар мэриясы дыйкан базарындагы сатуучуларды ошол жака көчүрүүнү чечкен. Мындай аракет дыйкан базарынын айланасын таштандыдан арылтканы менен Сары Өзөндүн айланасында андан кем эмес акыр-чикир чогулган. Сары Өзөн базары Манас аэропортуна кеткен жолдо жайгашкан. Андагы таштанды челектер турган жерди да дарбыз коон саткандар соода жайына айлантып алышкан. Андыктан таштанды төгө турган жер калбай, тамак-аш калдыктары жергиликтүү тургундардын үйлөрүнүн тушуна ыргытыла баштаган. Они расположились там, где у нас были. Алар таштанды ыргытылуучу челектер жайгашкан жерге туруп алышты. Ал жерди таштанды чуңкуруна айлантышты. Же жакын жерде даараткана жок. Ошол эле жерде заара ушатышат. Ошол жерге тамак ичишет, калдыктарды да ыргытышат. Өздөрүнүн аянтын таштандыга чулгаганы аз келгенсеп, эми биздин үйлөрүбүздүн жанына алып келип таштай баштады. Бул жерге ыргытпагыла деген сөзүбүзгө кулак салышпайт. Кайра бизди шылдырыңдап ого бетер өчөшүп алышты. Чынында базардын айланасы таштандыга чулганган. Өздөрү отурган жерде чириген дарбыз коондун калдыктары жатат. Аларды чымын-чиркей каптаган. Ал эми таң азандан тарта кыйма-чийме өткөн машина жергиликтүү тургундардын кулагынын кужурун алып бүтүптүр. Чоң жол турса, жолду кыскартып, калк жашаган чакан көчөдөн айдап өтүшөт экен. Такая ситуация буквально, наверное, с месяц назад. Бир айдан бери бизде таптакыр тынчтык жок. Унааларын чаң ызгытып айдап өтүшөт. Чаң ызы чуу. Балдарды сыртка чыгаргандан да коркобуз. Машиналардын көптүгүнөн адам өтөөргө жол жок. Кокус өрт чыгып кетсе, машина өтө алчудай эмес. Айтор өтө начар шартта жашап жатабыз. Ал эми сатуучулар өздөрүнүн соодасы жүргөнүнө кубанат. Элдин тынчтыгы бузулуп, санитардык норма сакталбай жатканы аларды ойлондурбайт окшойт. Анын үстүнө бул жерде соода кылган үчүн базар жетекчилигине акы төлөп турарын айтышат. Арбуздарыбыз поляда күйүп атат. Эмне себептен бияк ыңгайлуу деп ойлойсуздар? Билбейм, тияк караганда чоңураак экен местасычы. Пробка жок. Тиякта 200 сом алчу, бу жерде 50 сом алат, 30 сом алат, 100 сом алат. Ушундай болуп атат. Атайын поляга тиккенбиз нерде 30 гектарлап. Тиккенден кийин бул эми апкел убагында сатпасаң күйүп кетет. Анан эми Кудайга шүгүр ушинтип местаны кылып берди, сатып атабыз. Тиричилик кылып атабыз ушул жерден. Саткандан кийинки таштандыларды, калдыктарды каяка жататасыздар? Биз таштанды калбайбыз, нерде калгандарды полный чогултуп кетебиз кайтара биз. Ал эми Сары Өзөн базарынын жетекчилиги биздин барганыбызды анча жакшы кабыл алган жок. Тартууга болбойт деп эскертип жүрдү. Бир аздан кийин гана өздөрү кайрадан биз менен байланышып, тазалыкты сактап жатабыз деп актанууга аракеттеништи. Тазалыкты эми колдон келишинче эле сактап атабыз уже. 1 саат сайын обход кылып, портер лабо менен тазалап кетип атышат. Эми ошонун баарын азыр ошол проблемаларды жойгонго аракет кылып атабыз. Соодагерлерге айтып атабыз, түшүндүрүп атабыз. Мусорный бачокторду астыларына коюп берип атабыз. Эми эл бир аз көнбөй атат. Ошону пока тартипке келтиргенге аракет кылып атабыз. Базардын сыртына тургандар силердин базарга карайбы? Базардын сыртына турган машина жок, баягы түнкүсүн келип кээде туруп алып атышат. Алардын баарын алып киргизип атабыз. Жергиликтүү тургундар кала жетекчилиги базардын аймагын тартипке келтирет деген ишеничте. Бирок азырынча алардын үнүн журналисттерден башка эч ким уга элек. Мээрим Ташыбекова, Аскат Ибраимов, НТС. Корукка алынган бакча эми лабораторияга айланабы. Бишкектеги ботаникалык бакчанын аймагында ветеринардык лаборатория куруу пландалып, ага 4 гектар жер бөлүнгөн. Долбоорду Айыл чарба министрлиги демилгелеп, ал гранттык негизде ишке ашырылганы турат. Бирок бул аракеттер коомчулук тарабынан нааразычылыктарды жаратууда. Айрым эколог окумуштуулар ветеринардык лабораториялар шаар тургундарынын коопсуздугу үчүн алыскы аймактарда курулушу керектигин билдиришүүдө. Ал эми ботаникалык бакчанын жетекчилиги болсо, Айыл чарба министрлиги кайсыл бир тараптын кызыкчылыгын көздөп жатат деп эсептөөдө. Кененирээк кийинки сюжетте. Бишкектин чыгыш тарабындагы ботаникалык бакчада ветеринардык лаборатория куруу демилгеси учурда коомчулук арасында көптөгөн нааразычылыктарды жаратууда. Өзгөчө корукка алынган аймакта курулуш иштерин жүргүзмөк тургай ага кол тийгизүүгө болбойт. Айыл чарба министрлигинин бул кадамы биринчиден шаардын ири жашыл аймагынын аянтын азайтса, экинчиден шаар тургундары үчүн кооптуу жагдай жаралышы ыктымал экен. Экологдордун айтымында негизинен калк көп жайгашкан аймакка мындай лабораторияларды курууга жол берилбеши керек. Себеби анда көптөгөн өтө коркунучтуу бактериялардын, оорулардын түрү сакталат. Ал эми коопсуздук шарттары жетиштүү деңгээлде камсыздалабы, эч ким кепилдик бере албайт. Территория
ботанического сада является. Негизинен бул өзгөчө корукка алынган аймак жана бул жер өлкө боюнча жападан жалгыз илимий изилдөө иштери жүргүзүлүп турчу жай болуп саналат. Анын эле ветеринардык лаборатория салынып калса, бул жердеги бак-тарактарга, адамдарга көптөгөн зыян келтирилет. Кокус табигый кырсык болуп, жер титиреп же болбосо сел жүрүп, вирустар жайылса ага ким жооп берет? Ошондой эле вирустар аба аркылуу дагы бир заматта эле тарап кетүү коркунучу бар. Лаборатория курулуучу жер Аламүдүн суусунан болгону 150 метр алыстыкта эле жайгашкан. Эгер лабораториядагы жандыктардан чыккан вирус сууга түшүп кетсе, анда ал шаардын жашоочуларына тарайт. Мыйзам боюнча ар кандай мүнөздөгү экспертизалар өткөрүлчү жайлар калк жыш жайгашкан аймактан жок дегенде эле 20 чакырым алыстыкта болушу зарыл. Ботаникалык бакчанын аймагына курулчу ветеринардык лаборатория дал ушул жерден орун алмакчы. Лаборатория курулчу аймактын жалпы аянты 4 гектарды түзөт. Бирок окумуштуу сейсмологдордун изилдөөсү боюнча курулуш иштери пландалып жаткан жер тилке сел каптоо жана сейсмикалык жактан кооптуу болуп саналат. Ботаникалык бакчанын чогортосунда ветеринардык лаборатория салынганы жатканы бул коруктун жетекчилигинде таң калтырууда. Себеби тиешелүү талапка ылайык 3000ге жакын мөмө жемиштин түрү, жүздөгөн декоративдүү бак-тарактар өскөн бакчада анын ишмердүүлүгүнө дал келбеген имараттарды салууга тыюу салынган. Жер кодексине карат, туура эмес, законго каршы чыгып атат. Андан кийин бул закондорго таянсак, бул ботаникалык бак, бул корголуш керек. Эч бир проекттер, ар кандай проект аркылуу ботаникалык бактын аткарган ар кандай функциялар бар. Булар карама-каршы чыгып атат ботаникалык бактын аткарган кызматы, функцияларга карата. Андан кийин бул прецедент болушу мүмкүн. Бир азыр ошол жерге вет лаборатория курса, эртең башка бир нерсени курабыз дейт. Ошон үчүн буга бир жол бербешибиз керек. Айыл чарба министрлиги болсо алар демилгелеп чыккан долбоор мыйзамга каршы келберин айтышат. Бирок эмне үчүн корукка алынган бакчага лаборатория куруу чечими кабыл алынды деген суроого так жооп жок. Алардын айтымында долбоорду каржылап жаткан Кытай тарап дал ушул ботаникалык бакчада ветеринардык лаборатория курууну каалашыптыр. Кытай мамлекетинен келген эксперттердинке биз шаардын четинен, башка жактардан бир топ территорияларды көрсөттүк. Алардын Кытай мамлекетинен келген эксперттердин өздөрүнүн талабы бар экен, өздөрүнүн требованиясы бар экен. Именно ошол территорияны көрсөткөндө аларга жакты. Эске сала кетсек, 2011 жылы дагы ботаникалык бакчанын ичинде канадалык ишкерлер тарабынан биолаборатория куруу демилгеси сунушталган. Бирок коомчулук буга кескен каршы чыгып, долбоор ишке ашпай калган. Бул ирет болсо шаардын эң ири бакчасына кытайлыктар көз артышууда. Кайыр Жайлыбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Ушуну менен жаңылыктар чыгарылышы соңуна чыгат. Биздин берүүлөрдү НТС Чекит KG жана YouTube порталынан да көрсөңүздөр болот. НТСтен алыстабаңыздар, НТС баарын көрсөтөт. Эртең эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.